аксессуарлардын түрү көп. Алардын ичинен эң актуалдуусу бүгүнкү күндө жыгачтан жасалган көз айнектер жана кол сааттар саналууда. Бүгүн биз сиздерге ушулардын жасалуу процессин деги эле идея кимге таандык айтып бермекчибиз. Бул Вудендин негиздөөчүсү Максатка өзүнүн карындашы 23 февралга жөнөкөй бабочкадан белек кылган. Аны көрүп Максат негиздөөчүсү интернеттен көрүп, мындай жетишпегендей болгондо бир нерсе, аны интернеттен көрүп жыгачтан бабочка жасайын деген идея келди ошол жактан. Анан аны жасап, көбүнө жагып, анан ошол аксессуарларды көбөйтөйүн деп запонки кошуп, очки, сааттарды кошо баштады. Аксессуар адамдын образына кошумча көрк кошуучу каражат. Кайсы бир кийим кечеңиздин же болбосо сырткы имиджиңиздин образдуулугун арттырууда дал ушул көз айнектер же кол сааттар эң эле ыңгайлуу. Ал эми бүгүнкү күндө жыгачтан жасалган табигый жана эч зыяны жок көз айнектер менен кол сааттар өтө актуалдуу болуп жаткан учуру. Бир көз айнекти жасаганга 3-4 күн кетет болжолу менен. Булар башка көз очкилер менен айырмалуу, көз айнектер менен айырмаласы булар жеңил, жыгачтан жасалган, көпкө кийсе да көз чарчабайт, жеңил, изи калбайт. Биздин очкилерибизге жөн эле жаштар кайрылбастан улгайган адамдар да келип алышат бизден. Көз айнек аксессуарлары бизге Европа өлкөлөрүнөн келгендиктен дээрлик Азият улутундагы бет түзүлүшкө жана көзгө туура келбей калганын эске алып, биз ар бир кардардын табитин жана келбетин эске алуу менен буйрутма алабыз дейт сатуучу. Саатты биз негизи жакында эле баштадык. Очкилерди, көз айнектерди 2 жылдын ичинде интернет тармактарында саттык. Башка көз айнектер менен салыштырсак, бул биз Азиат элдин биздин келбетине, көзүнө, мурдунун түзүлүшүнө индивидуалдуу заказда жасайбыз. Кадимки жыгач салмактуу, ал эми жыгачтан жасалган бул көз айнектер жана кол сааттар жеңил жана сууга чыдамдуу келишет. Ошондой эле аталган аксессуар жоголуп эле кетпесе, көп убакыт бою колдонууга кепилдик бар экенин айтышат. Гарантиябыз дагы бар, өмүр бою гарантия беребиз. Биздин очкилерибиз 8 түр жыгачтан жасалат. Ал жыгачтар болсо чет өлкөдөн алып келинет. Нукралуулуктун жана стилдүүлүктүн белгисин берген бул аксессуарларды келечекте дүйнө элине таркатабыз деген изги тилеги бар иштарман жигиттерге ийгиликтерди каалайбыз. Тахмина Кенже кызы, Алтынбек Конучбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.